Акыл ээси Сартаке тагдыр жөнүндө төмөндөгүдөй айткан экен. Өмүр тагдыры Алла Тааланын эркинде. Ал эми жашоо тагдырыңдын бир учугу өз колуңда. Тагдыр да турмуш багыты жашоо жолуна байланыштуу болот. Жашоо тагдырдын өйдө ылдыйы, ооч кыйышы адамдын мүнөзүн өзгөртөт. Ошондон улам тагдыр бир калыпта, бир беткей болбойт. Бирде ал нурун чачкан жүзүн көрсөтсө, бирде муздак жел жүргөн караңгы бетин көрсөтөт. Мунун эки жүзүнө тең чыдоо керек. Жарык жүзүн көрсөткөндө жарылба, сүйүнчтөн ашып ташыба, караңгы жүзүн көргөндө мүңкүрөбө, муңканба, муңайба, бир калыбыңдан жазба. Ар бир адамда 9 милдет бар. Биринчи милдет адам болуу. Адамдык сапатка эмне кирет? Кудайды ыйык туткан, жашоодон сабак алган, багытты туура кармаган, азгырыкка алдырбаган. Экинчи милдет жашоодон өзүнүн ордун табуу. Үчүнчү милдет өзүнүн ордундагы жүктү көтөрүү, элдин жүгүн көтөрүү, эрдин жүгүн көтөрүү, заттын жүгүн көтөрүү. Төртүнчү милдет ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө жараша жеке милдеттер. Мисалы, жашоодо агасынын милдетин иниси аткарып калышы мүмкүн. Бешинчиси атанын, эненин милдетин аткаруу. Жана ошондой эле күйөө бала, кыз, келин, уул милдеттери. Алтынчы милдет жер сууга аяр мамиле жасоо, жан жаныбарларга, өсүмдүктөргө. Жетинчи мурасты сактоо, элдин мурасын, адамдын мурасын. Сегизинчи ай ааламды кабыл алып, алардын белгилерин тутуу. Тогузунчу Кудайдын мыйзамына баш ийүү. Кудай берген ырысты, дөөлөттү баалап барктап, ички сезим менен туюп, Кудай жараткан нерсеге аяр мамиле кылуу жана шайкештикти кармап өстүрүү керек. Азыркы учурда шайкештик бузулууда. Ага себеп жан дүйнө байлыгын бийик тутпай, акыл дүйнө байлыгына басым кылынууда. Адам болуп жаралганы жекеле өзүндөгү шайкештикти кармабастан, жашоо тирлик шайкештикти кармаганы оң. Буга эмне кирет? Жерди асырай билүү, табияттын тең салмактуулугун бузбоо, баардык алуу берүүнү туура тутуу. Адам адамдык милдетинен тайганда жашоо ырааты бузулат. Мунун кесепетинен адамдын акылы жарыгын жоготот. Бул эмнеге алып келет? Акылсыз балдардын төрөлүшү, адамдык деңгээлдин төмөндөшү, зордук зомбулуктун көбөйүшү, ууру кескилик менен жан багуу, акылдуу тутуп калбоосу жана башка ушул сыяктууларга алып келет. Мындан тышкары, жер шартындагы өзгөрүүлөргө, суунун ташкынына жана өрткө, бөрү жорлардын көбөйүшүнө, өзгөчө каптаган зыяндуу жандыктардын пайда болушуна алып келет. Бузулган акылыңар болбосун, чалынган бутуңар болбосун, кыйналган жаныңар болбосун.